Өлкө жана облус аймагынан алынган жаңылыктар топтому менен эфирде Алтын бешик маалымат программасы, студияда Бермет Манасова. Саламатсыздарбы? Алгач расмий кабарлардан. Баткен шаарында Чернобыль апатынын 36 жылдыгы белгиленип, каза болгондорго Куран окулду. Кадамжай районуна караштуу Кызыл Булак айылынын тургуну пенсионер Нурхан Кочкорова ажылыкка деп топтогон каражатын 2 айылды бириктирген көпүрө куруп пайдаланууга берилди. Разаков шаарына мамлекеттик резервтер фондунан арзандатылган баадагы ундар жеткирилип, элге таратылып берилди. Ыйык Рамазан айында кайрымдуулук иштери уланууда. Таалатбек Масадыков президенттин өзгөчө тапшырмалар боюнча атайын өкүлү болуп дайындалды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Масадыков Таалатбек Шамудинович мурда ээлеген кызматынан бошотулуп, Кыргыз Республикасынын президентинин өзгөчө тапшырмалар боюнча атайын өкүлү болуп дайындалды. Руслан Казакбаев тышкы иштер министри кызматынан бошотулду. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Казакбаев Руслан Айтбаевич Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри кызматынан башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу бошотулду. Ал эми Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 70-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2-пунктуна ылайык Кулубаев Жээнбек Молдоканович мурда ээлеген кызматынан бошотулуп, Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров суу жана туруктуу өнүгүү жаңы муун жана мыкты практикалар аттуу Азия Тынч океан суу саммитинин катышуучуларына видео кайрылуу аркылуу сөз сүйлөдү. Төмөндө мамлекет башчынын сөзү. Урматтуу саммит төрагасы, урматтуу айымдар жана мырзалар. Саммиттин бардык катышуучуларына салам жолдоп, сөз сүйлөп жатканыма кубанычтамын. Япониянын урматтуу премьер-министри Фумио Кисида мырзага дүйнөлүк маанидеги маңыздуу иш-чарага чакырган үчүн чын жүрөктөн ыраазычылык билдирем. Кыргызстан саммиттин максатын толугу менен колдойт жана бул саммит туруктуу өнүгүү кызыкчылыгында бүгүнкү күндөгү суу ресурстары жаатындагы көйгөйлөрдү чечүүгө салым кошот деп үмүт артат. Мен Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмунун туруктуу өнүктүрүү максаттарындагы милдеттенмелерге толугу менен берилгендигин ырастагым келет. Белгилей кетсек, коронавирус пандемиясы Кыргызстандын өнүктүрүү максаттарын өз убагында ишке ашыруусуна терс таасирин тийгизди. Учурда пандемия көзөмөлгө алынып, адамзат акырындык менен кадимки жашоого кайтып келе жатканда, мен дүйнө коомчулугун 2030 жылга чейин бардык жарыяланган максаттарга жетүү үчүн жамааттык аракеттерди активдештирүүгө чакырам. Урматтуу айымдар жана мырзалар, Кыргызстан Борбор Азиянын суу ресурстарынын башатында турган бийик тоолуу өлкө. Климаттын өзгөрүшү биздин уникалдуу жаратылышыбыз үчүн өзгөчө көп кылымдык мөңгүлөр үчүн өтө олуттуу коркунуч. Акыркы жылдары мөңгүлөрдүн эриши жана кыш мезгилинде кардын аз жаашынан улам Борбор Азия, анын ичинде Кыргызстандагы суу ресурстарынын кыскарышынын натыйжасындагы бардык кесепеттерди азыртадан эле баштан кечирүүдө. Калк муктаждыктары менен айыл чарба муктаждыктары үчүн суу тартыштыгы байкалып, жарандардын өмүрүнө жана ден соолугуна, азык-түлүк коопсуздугуна жана социалдык экономикалык өнүгүүсүнө коркунучтар күчөдү. Өз кезегинде биз бул терс таасирлерди азайтуу үчүн бир катар чараларды көрүп жатабыз. Кыргызстанда Япониянын жана башка эл аралык өнөктөштөрдүн колдоосу менен айыл калкынын ичүүчү сууга жеткиликтүүлүгүн кеңейтүүгө багытталган таза суу программасы ийгиликтүү ишке ашырылып жатат. Айыл чарбасына ирригациянын алдыңкы технологиялары киргизилип, модернизациядан өтүп, суу инфраструктурасынын жаңы объектилери ишке киргизилүүдө. Кыргызстандын демилгеси менен өткөн жылы Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын тоолорду туруктуу өнүктүрүүнүн эл аралык жылы жана ЮНЕСКОнун башкы конференциясынын тоо мөңгүлөрүнө мониторинг жүргүзүү жана изилдөөнү кеңейтүү резолюциялары кабыл алынган. Алар тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүүгө жана экосистеманы коргоо, миллиондогон адамдардын социалдык экономикалык жашоо шарттарын жакшыртуу боюнча көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган. Аларды ишке ашыруу максатында
Кыргызстанда 2022 жыл тоо экосистемаларын коргоо жана климаттын туруктуулугу жылы деп жарыяланып, республикалык деңгээлдеги иш-чаралардын жол картасы кабыл алынган. Мындай иш-чаралардын бири жалпы улуттук жашыл мурас өнөктүгү. Анын алкагында климаттын өзгөрүшүнө бөгөт коюу жана суу ресурстарынын үнөмдөө багытында республика боюнча 6 миллион көчөт отургузуу пландалып ишке ашырылууда. Саммиттин урматтуу катышуучулары сөзүмдүн аягында Кыргызстан туруктуу өнүгүү максаттарына жетишүүгө багытталган комплекстүү иш-чараларын уланта берерин белгилегим келет. Ошондой эле биз эл аралык жигердүү кызматташууга ачыкпыз жана даярбыз. Анткени биргелешкен күч аракеттин аркасында гана туруктуу өнүгүүнүн бардык максаттарын ишке ашырууга жетише алабыз. Кыргыз Республикасында 2022-2026 жылдарга креативдүү экономиканы өнүктүрүү концепциясы бекитилди. Тийиштүү чечимге Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койгон. Баткен шаарында Чернобыль апатынын 36 жылдыгы белгиленип, каза болгондорго Куран окутулду. Ага Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев баштаган мекеме ишканалардын жетекчилери, Чернобыль апатынын катышуучулары, каза болгондордун үй бүлөлөрү жана шаар тургундары катышты. Авариянын кесепеттерин жоюуга Баткен облусунан жалпысынан 146 жаран катышкан. Анын ичинен бүгүнкү күндө 93 Чернобыль апатынын катышуучулары арабызда. Ыйгарым укуктуу өкүл Абдикарим Алимбаев Чернобыль атомдук электростанциясындагы трагедиялуу окуяны кайгыруу менен эскерип, каза болгон жарандардын элеси түбөлүккө сакталып, Чернобыль апатынын катышуучулары ар тарапта колдоого алынаары белгиленди. Мамлекет тарабынан ай сайын чернобыльчылардын пенсиясына акчалай кошумча төлөм берилет. Буюрса, коркунучтуу авариянын кесепеттерин жоюп, бүтүндөй жер шарын сактап калган адамдардын турмуш шартын жеңилдетүү үчүн мындан ары да аракеттер көрүлөөрү айтылды. Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн буйругунун негизинде Чернобыль атомдук электростанциясындагы авариянын кесепеттерин жоюунун катышуучуларына грамоталар, белектер берилип, сыйтамак уюштурулду. Мындан ары да облус жетекчилик тарабынан көңүл бурулуп, ар кандай көйгөйлөрүн чечүүгө даяр экендиктери айтылды. Бүгүн Баткен облусундагы ушул 1986 жылы Чернобыль апатынын кесепетинин калыбына келтирүү боюнча катышуучулардын даталуу көбөйгөн ушул Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты ушул катышуучулардын да көз жазында калтырбай, кичине болсо дагы мындай моралдык же материалдык колдоо көрсөтөбүз деп атайын ушундай иш-чараны өткөзүп, иш-чаранын жүрүшүндө облустук драма театрынын кызматкерлери тарабынан ыр күүлөр тартууланып, катышуучуларга жакшы маанай тартууланды. Таланттуу ардагерлер өз таланттарын көрсөтүшүп, чер жазышты. Мындай көңүл буруулар ардагерлердин маанайын көтөрүп, уюштуруучуларга ыраазычылыктарын билдиришти. Рахмат сиздерге көңүл бурганыңыздарга. Мен ушул Элек району Испана шаарынын тургуну, Чернобыль кысыгынын катышуучусу Шарип Шадмурат Тажмуратович болом. Şu mekeme uyuşma kaşıkçıları gubernatörümüz Abdikarim Alimbayev'e rahmat. Sonçalık bizge köngül berip burup eskeri ökünümüzge жақсы жардам кылып карап көмөк көрсөткөнүгө. Белгилей кетсек, Украинадагы Чернобыль атом станциясында авария 1986 жылдын 26 апрелинде болгон. Бул жарылуунун кесепетинен реактивдүү зат аба менен подсоветтик кошуна 3 өлкөнүн аймагын жана Европанын бир бөлүгүн булгаган. Ал 100 миңдеген адамдарды жабыркатып, миңдеген куткаруучулар дартка чалдыгып, майып болуп калышкан. Сабира Абдисаматова, Рахима Убайдуллаева, Жыргал Абдижалил уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Судьялардын сапаттуу курамынын көпчүлүгү туулуп өскөн аймактарда судьялар болуп дайындалган жана иштешкен. Андан тышкары бир эле жерде 7-10 жылдан ашык жүргөн судьялар бар. Мындай көрүнүштөр коомчулук тарабынан негиздүү сын пикирлерди жаратууда. Буга байланыштуу президент Садыр Жапаров жогорку соттун төрагасынын судьяларын ротациялоо боюнча сунуштарды токтоосуз киргизүүнү талап кылган. Анын алкагында бүгүнкү күндө сотторду жана судьяларды ротациялоо боюнча иштер жүрүүдө.
сот системасында кадрларды ротациялоо өзүнүн оң натыйжаларын жана өз убагында экендигин көрсөттү. Бул өзгөрүүлөр юридикалык чөйрөлөрдө ар кандай жер которуулары мезгил талабы болууда. Абдимиталип Аблакимов Жалал Абад облустук судьялык кызматынан Баткен облустук судьялык кызматка которулуп келген. Ал бүгүнкү күндө өлкө башчысы тарабынан жүргүзүлүп жаткан кадрларды ротациялоо жумуштун ачык айкындуулугуна, натыйжалуулугуна мыкты шарт түзөрүн айтат. Мен 2013 жылдын март айынан тартып Жалал Абад облустук сотунда судья катарында иштеп, 7 жыл 4 ай иштегенде өз жеримде иштеп, чындыгында баягы Кыргызстан тууганы көп, урук тууганы, куда сүйгү, тааныш тамыры көп болгондуктан кызыкчылыктардын кагылышуусу пайда болушу, судьялардын маселелерди чечүүдө, талаш тартыштарды, жазык иштерин, жарандык иштерди, административдик иштерди чечүүдөгү көйгөйү чоң көйгөй экендиги ошол мезгилде мага анык болгон болчу. Индира Турдумамбетова Баткен районунун сотунун төрагасынын милдетин аткаруучу болуп 4 жылдан бери эмгектенип келет. Ал Токтогул районунан келген. Айтымында ар бир аймактын шартына, калктын менталитетине карап жумуш алып барыларын айтат. Түндүк түштүк деп бөлүнбөй, баягы тууганчылык болуп, элдердин баягы жүзү жылуу дегендей, баягы тааныш билиш дегендер болот. Бир жылда канча жерде иштеп калсаң, канча адамдар таанып каласың деген. Судьялардын статусу жөнүндө конституциялык мыйзамга ылайык ошол бүгүнкү күндөгү ротация маселелери каралып атат. Анын негизгисинен жүргүзгөн саясат абдан туура баланат. Негизинен эле бул ротация деген латын тилинен алынганда ротария бул айланма, жүрүш, кыймыл дегенди түшүндүрөт да. Бул тегеренип, бул мамлекеттик кызмат болобу же башка кызматта, жооптуу кызматтагылар ротацияланып белгилүү бир мөөнөттө алар башка региондорго мезгил менен жылып иштөөсү. Ротация практика жүзүндө дүйнөнүн ар кандай өлкөлөрүндө колдонулуп келет жана натыйжалуулугун көрсөттү. Кадрлар үчүн тажрыйба алмашуу гана болбостон, тегил же бул аймактын өзгөчөлүктөрү менен да таанышат. Кыргызстандын мисалында мындай ротация кадрларын сапатын көтөрүп гана тим болбостон, калкты бириктирип, коррупциялык схемаларды азайтып, кызматтарга тартылган туугандардын санын азайта алат деп кошумчалайт Баткен шаарынын тургуну Хайит Айкынов. Сот деле адам да. Бир жерде көп жыл иштеп калса, мисалы үчүн бир райондо, областта ушундай иштесе, бул эми адам баласы жана тааныш билиш болот. Анын азыр жергиликтүү соттор мурда өзүнүн районунда анча иштебесе, азыр өздөрүнүн райондо иштеп атат. Тууган урук деген бар. Ушундай тааныш билиш деген эме биздин Кыргызда бул менталитетте бар да. Ошолорго бул жанагындай ротация чоң бөгөт болот. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын судьяларынын 12-чи курултайында мамлекет башчысы судьялар корпусунун көңүлүн акыркы жылдары жергиликтүү судьяларды тандоодо күчтөрдүн балансы эске алынбагандыгына бурган. Талдоо көрсөткөндөй, азыркы судьялардын сапаттуу курамынын көпчүлүгү туулуп өскөн аймактарда судьялар болуп дайындалган жана иштешкен. Андан тышкары бир эле жерде 7-10 жылдан ашык жүргөн судьялар бар. Мындай фактылар Фемиданын министрлеринин калыстыгына шек келтирет. Албетте, мындай көрүнүштөр коомчулук тарабынан негиздүү сын пикирлерди жаратууда. Буга байланыштуу президент Садыр Жапаров жогорку соттун төрагасынан судьяларды ротациялоо боюнча сунуштарды токтоосуз киргизүүнү талап кылган. Айсулуу Абдилаким кызы, Өрүскелди Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев Лейлек районунун жашоочулары менен болгон жолугушууда азык түлүккө болгон бааны көзөмөлгө алуу жана жарандар үчүн арзандатылган баадагы ундарды жеткирүү боюнча жеке ишкерлер менен иш аракеттерди көрүү зарыл экендигин айткан. Мындан улам аталган райондун Разаков шаарына жеке ишкер тарабынан мамлекеттик резервдер фондунан арзандатылган баадагы ундар жеткирилип, элге таратылып берилди. Бийлик буга чейин мындай аракеттер азык-түлүктүн баасы кескин кымбатташынан улам көрүлүп жатканын билдирген. Эске салсак, бул саамалык облустун башка аймактарында да жүргөн. Анда ОКМдин резервдер фондунан өсүмдүк майы, ошондой эле кум шекер сатылган. Арзандатылган баада un келиптир 30 тонна. Мына шаардын тургундары өз кезеги менен очередке туруп алып жатышат. Ушундай шартты түзүп берген жеке ишкерлерге элибиздин атынан ыраазычылык билдиребиз. Un маселеси айтылып, азыр губернатордун тапшырмасы менен мамлекеттик резерв фондунан азыр un алып келдик, элдерге таратып атабыз, 30 тонна алып келдик. Бул Разаков шаарына
алып келдик. Элдер алып атат, маанайлары жакшы. Буюрса, аз жетпесе дагы алып келгенге аракет кылабыз. Кадамжай районуна караштуу Кызылбулак айылынын тургуну ардактуу эс алуудагы Нурхан Кочкорова ажылыкка деп топтогон каражатына 2 айылды бириктирген көпүрө куруп пайдаланууга берилди. Айыл тургундары буга чейин алыс жолду айланып өтүп, башка көпүрө менен катташчу. Эми жаңы көпүрө курулган соң жергиликтүүлөрдүн жолу да кыскарды. Айылдагы бул жакшылыкка Кадамжай райондук администрация өкүлдөрү катышып, Нурхан Кочкоровага ыраазычылык билдиришти. Көтөрмө айыл аймагындагы Кызылбулак жана Кайрат айылдарын бириктирген жаңы көпүрө курулуп, пайдаланууга берилди. Аны Кызылбулак айылынын тургуну 75 жаштагы ардактуу эс алуудагы Нурхан Кочкорова ажылыкка деп топтогон өз каражатына куруп берген. Анын жолдошу 43 жашында каза болгон. Маркум жолдошуна сооп жетип турсун жана элге пайдасы тийсин деген максатта көпүрөнү курууну ниет кылгандыгын айтат. Жаңыдан курулган көпүрөнүн узундугу 25 метрге жетет. Ал айылдагы Ак Суу дарыясына салынды. Эл үчүн, элге кызмат кылайын деп, шундай ниет кылган эдим. Мана орозонун күнүдө шу иштерди кылып бажарып, коңушу эли журт бардыгыга рахмат айтамын. Бардыгынын пайдасы тийди, жардам кылды. Мен ажыга барганымда төлкө өзүм үчүн барат экенмин. Элге кылып берейин деп ажыга барбай шол акчаны мен элге пайдаланганга бердим. Жергиликтүү тургундар көпүрө жок учурда 3 чакырым жолду басып, айылдагы башка көпүрө менен экинчи айылга каттап жүргөн. Жаңы көпүрө курулушу менен айылдыктар эми борбордо көчөгө чыгууга шарт түзүлүп калгандыгына кубанып турушат. Кайрат жана Кызылбулак айылдарында 3000ден ашык эл жашайт. Мына бул жаңы курулган көпүрө эми 2 айылдын тургундарына узак жолду кыскарткан, жакын жолун айланды. Айылдын аксакалдары кылымдар бою жакшылыкка кызмат өтөгөн көпүрө болсун деген тилектерин айтышты. Uzakı yollarımız yakın olup kaldı. Bu yüzden olayızı ötüş, göz açmışlığı ötüp, koşunlar menen yakşı, ıslık merakelerde yakşı katlaşka, yakşı şart olup kaldı. Şunday her bir kişilik aşırgan adamlarga aylıysa koçkarı olaşıp, Rozonun günüde soğukçulukka iştep, yakşı köpüklerdi bitkörü verdi. Çoğun öz, acıga baratırgan akçasıga köprü salıp berip oturat. Rahmat alkış aytabыз. Elin atынан, көтөрмө айыл өкмөтүнүн атынан. Нурхан Кочкорованын кайрымдуулук сооптуу ишине күбө болуп келген 2 айылдын эли ага алкыш айтып, ыраазычылыктарын айтышты. Коомдо бул Нурхан Кочкорова сыяктуу демөөрчү кайрымдуу инсандар көбөйүшүн катышуучулар бир ооздон билдиришти. Саамалыкка Кадамжай районунун акиминин орун басары Баатырбек Коргонбаев катышты. Хадистерде айтылып өтүлгөндө, жанадан мен айтып өтүп кеттим, ушул сообу үзүлбөгөн 3 амал бар, булардын бири ушул көпүрө куруу депчи. Мындай иштерди өз улантышыбыз керек. Бул эжебиздин эмгеги башкаларга дагы үлгү болуп, мындай иштерди дагы биздин район аймагындагы ишкерлерге дагы бир түрткү болуп, чоң-чоң иштерди алып барат деген ойдобуз. 2 айылдын жашоочуларын бириктирген көпүрөнү салып берген Нурхан Кочкоровага район администрациясы тарабынан Кадамжай районунун 80 жылдык медалы жана көтөрмө айыл аймагынын башчысы Райым Таабалдиев тарабынан ардак грамота тапшырылды. Алтынай Шабидинова, Ислам Толубаев, Алтын бешик жаңылыктары. 20 апрелден 25 апрелге чейин Бишкекте салттуу музыка жумалыгы болуп өттү. Саамалыктын алкагында чет өлкөлөрдөн келген коноктор тарабынан мастер-класстар көрсөтүлүп, агауда илимий педагогикалык аспектте тегерек стол уюшулган. Бүгүнкү күндө окуу жайларда салттуу музыканын окутулушу жана кандай методикалык усулдар колдонулуп жаткандыгы туурасында сөз болду. Жумалыктын негизги максаты жаштар арасында салттуу музыканы жайылтуу жана аны өркүндөтүү болуп саналат. Маданий жана илимий бөлүктөрдөн турган иш-чараны
министрлик Кыргыздын салтуу музыкасы фонду менен биргеликте уюштурган. Бүгүн 25 апрель күнү саат 18:00 Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында салтуу музыка жумалыгынын гала концерти өтүүдө. Концертке Кыргызстан, Казакстан, Туркия, Өзбекстан, Азербайжан, Россиянын Алтай жана Тыва республикаларынын өкүлдөрү катышууда. Üçüncü gün sizler менен биргебиз. Üçüncü gün салтуу музыка күнүн белгилеп атабыз. Бирок бул чектелген жок, алдыдагы сиздер менен болуп турган эң чоң 2 күнүбүз бар. Ушунун баардыгын мен ойлойм ийгиликтүү жыйынтык болуп алсын деп. Маданият тармагына алып келип карайдыган болсок, Кыргызстан бүгүнкү күндө кеминде 3 түшүнүккө айрыкча болууга даяр экенин баарыбыз билип сезип турабыз. Баткен облусунун казысы Нурдинажы Мамасабиров баштаган дин өкүлдөрү Самаркандек айыл өкмөтүндө ифтарлык кечесин өткөрүштү. Анда 600дөн ашуун айыл тургундары катышып, жеке демөөрчүлөр тарабынан ифтарлыктын шартына ылайык ооз ачып даам татышты. Дин алымдары ороз айы боюнча баян жасап, бардык момун мусулмандарды ыйык ороз айы менен куттуктап, жергебизге тынчтыкты, ынтымакты, берекени жана мамлекеттик стабилдүүлүктүн болушун тилеп өттү. Баткен районунун Самаркандек айыл өкмөтүндө тынчтыкты, ынтымакты, биримдикти максат кылган ифтарлык өткөрүлдү. Ага Баткен облусунун казысы Нурдинажы Мамасабиров баштаган дин өкүлдөрү, айыл аксакалдары жана аталган айыл өкмөттүн кызматкерлери катышты. Аллах Таала ушундай тагдырга жазып койгон экен, ушундай ризкти жазып койгон экен, ушул жерде баарыбыз Аллахтын үйүндө топтолуп Ифтарлыктын шартына ылайык жарандар чогулуп, ооз ачып даам татышты. Мында катышуучуларга орозо айынын улуулугу, касиеттери, бул айда өзгөчөлөнгөн дуалар, ибадаттар жөнүндө айтылды. Максатыбыз ушул жерде көпчүлүк менен бир дуа кылып, көпчүлүк менен бир бата кылып, тилек кылып, ушу элибизде, жерибизде тынчтык болсун деп, ушу Баткен жери мындан ары бир тынч жашоо болсун деп бир дуа кылайлы, дуа такбир кылайлы деп ушул иш-чараны өткөрүп атабыз. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ыраазычылык билдирип кетким келет. Ошол бүгүнкү ифтарлыктын демөөрчүсүнө ыраазычылык билдиремин. Андан сырткары жаштардын руханий байлыгыны, руханий бир азык берүү максатында бул жерде облук казыяттан дамлаларыбыз келип маселе кылып берип атат. Ушул айылыбыз, айылдын тургундары менен кадыр түндү чогуу өткөрүү максатында уюштуруп атабыз. Канча эл жактагы жалпысынан? Жалпысынан бүгүнкү иш-чарага биз 600дөн ашуун адам чакырганбыз. Бүгүнкү күндө баары келип катышып берип аткан учуру. Бардык мусулмандык чоктойт, бирок кимдир бирөө сезет, кимдир бирөө сезбейт. Ифтар кечесине келген жарандар уюштуруучуларга ыраазычылык билдиришти. Ошондой эле жашоочулардын ынтымагын, биримдигин чыңдоого кече чоң салым кошоорун айтышты. Бүтүн мына ушу Самаркандек өрөөнүндө жайлашкан айылдардын элдеринин башын бириктирип, Алланын ыраазычылыгы үчүн ифтарлык болду. Алла разы болсун, кылган иштериге, тапкан наз-неметтерге Кудай барека берсин, өмүрү узун болсун. Туткан орозоңуздар кабыл болсун, ушундай жакшылык иштер боло берсин дайыма. Илайым элибизде тынчтык болсун, токчулук, молчулук болсун. Дин алымдары орозо айы боюнча баян жасап, бардык момун мусулмандарды ыйык орозо айы менен куттуктап, жергебизге тынчтыкты, ынтымакты, берекени жана мамлекеттин стабилдүүлүгүн болушун тилеп өттү. Иш-чара түн 1 окумга чейин уланып, катышуучулар кадыр түн кечесин өткөрүштү. Элди ынтымакка, биримдикке чакыруу бул кечеге негизинен Самаркандек айыл өкмөтүнөн сырткары кошуна айыл өкмөттөрдөн ошондой эле облусубуздун казысы жана башка сыйлуу коноктор келип катышты. Ыйык Рамазан айы жыйынтыкталуу алдында турат. Тактап айтсак, саналуу күндөр калды. Жалпысынан мусулмандар 30 күн орозо кармап, акыркы 10 күн аралыгында кадыр түн кечесин өткөрүп, ибадат кылышат. Жер-жерлерде, мечиттерде жарандар чогулуп, кадыр түн кечелерин тосо башташты. Бактыгүл Мирадилова, Ырыскелди Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары.
Баткен облысында аскандуулук төрөт мезгилиндеги аялдардын 40%-ын түзөт. Ал эми 5 жаштан жогорку өспүрүмдөрдө да аскандуулук 40%. Бул тууралуу мыкты азыктандыруу долбоорунун Баткен шаарында өткөн семинарында айтылды. Анда адистер бул олуттуу көйгөй экенине токтолуп, медицина кызматкерлеринин билимин жогорулатуу керектигин айтышты. Ошондой эле аскандуулуктун бир себеби жарандар витаминдүү тамактардан баш тартуусу дешет. Көйгөйдөн арылуу максатында облустун аймагында 80% медицина кызматкерлери окутуудан өткөрүлгөн. 15 майдан баштап практикалык иштерди жүргүзүшө тургандыгы көтөлөт. Семинар аскандуулуктун алдын алуу, энелердин туура тамактануусу жөнүндөгү тема алкагында орун алды. Ага медицина кызматкерлери жана мыкты азыктандыруу долбоорунун алкагында иш алып барган кызматкерлер катышты. Аскандуулук бул Баткен областында төрөт мезгилиндеги аялдардын арасында 40%-тен жогору. Ошондой эле 5 жашка чейинки балдарыбыздын арасындагы дагы 40%-тен жогору кезигет. Бул абдан чоң көйгөй. Ошондуктан Баткен областында биринчи медицина кызматкерлеринин билимин жогорулатуу менен ошо биздин балдарыбызга, төрөт мезгилиндеги аялдарыбызга сапаттуу медициналык жардам берүү менен консультация кылып, анан аскандуулуктун алдын ала турган темир камтыган препараттарды ошол балдарыбызга жана боюнда бар аялдарыбызга сөзсүз түрдө сапплементация кылгандыгы жөнүндө үйрөттүк. Аскандуулуктун алдын алуу боюнча биз туура тамактанышыбыз керек. Туура тамактанууда именно темири бар заттарды көбүрөөк колдонушубуз керек. Бул темири бар заттар биринчи жаш балдарга эне сүтү болот. Чоңдорго эт менен аскандуулуктун алдын алсак болот. Күнүмкү тамакка сөзсүз эт кошулуш керек. Ал ар түрдүүлүгү болуш керек. Ар түрдүүлүгү 5 түрдүүдөн ашык болуш керек. Бүгүнкү күнгө алынган маалыматтар топтому мына ушулар болду. Бул жана башка жаңылыктар менен биздин соц тармактагы баракчалардан да таанышып турсаңыздар болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.